Бир акылман карыя болгон экен. Анын көп жолдоочулары, окуучулары болгон. Бирок ошол көп окуучуларынын ичинен эң зиреги жана эң элпеги дайыма андан калбай устатын ээрчип жүрчү. Бир күнү ал экөө бактагы чириген жалбырактарды, чөптөрдү чогултуп, өрттөп жатышкан. От балбылдап күйө баштаганда, оттун ичинен соймоңдоп чыкканга аракет кылып жаткан анча узун эмес жылаанды байкап калышат. Тиги акылман карыя дароо ага жардам бергенге аракет кылып, колундагы чыбык менен илип алат. Бирок жылаан карыянын колунан чагып алат. Чала тиштеп калса да акылман карыянын колу катуу ооруп кетет. Катуу оорудан карыя колун силкип жибергенде, жылаан кайра отко түшүп кетип, жаан талашып чыкканга аракет кылып баштайт. Акылман карыя шашып бушуп, колундагы чыбыгынан узунураак темирди ала калып, жылаанды илип алып, өлүмдөн сактап калат. Баятан бери мунун баарын карап турган шакирт таң калып, карыяга кайрылат. Устат, сизди жылаан чагып алып жатканына карабай, аны сактап калдыңыз. Эмнеге анттыңыз? Десе, карыя мындай деп жооп берген экен. Ал жылаан да, анын табияты ошондой. Жылаан тиштейт. Бирок бул нерсе менин мүнөзүмдү өзгөртпөшү керек. Мен адаммын. Менин табиятым боюнча мен жардам берүүчүмүн. Жашоодо да ошондой болушу керек. Кимдир бирөө сени капа кылды деп эле өзүңдүн табиятыңды өзгөртпө. Жакшы, боорукер жүрөгүңдү өзгөртпө. Болгону сак болгонду үйрөн.